Бүгүнкү күндө жарандар акчаны кантип сактоону, туура пайдаланууну билбегендиктен ар кандай пирамидалык оюндарга азгырылышууда. Мындан улам өлкөдө элдин финансылык сабаттуулугун жогорулатуу мезгил талабы. Бул тууралуу депутат Эмил Токтошов жогорку кеңештин жыйынында маселе көтөрдү. Эл өкүлү жогорку окуу жайларда, мектептерде финансылык сабаттуулук боюнча сабактарды киргизүү сунушун берди. Ушул көйгөйдү чечүү үчүн финансылык сабаттуулук деген сабакты жалпы мамлекеттик жалпы эле мектептерге мамлекеттик программа менен киргизүүнү сунуштайм. Биринчи финанс сабаттуулукту жайылтуу үчүн окуу жайларда, жогорку окуу жайлар, орто окуу жайларда курстар өтүү керек. Финансы каражаттары тийиштүү бардык мамлекеттик органдар онлайн курстарды, бекер вебинарларды бардык аянтчаларда өткөзүп, элдерге жеткизүү керек. Бул биринчи болот турган кадам. Андан сырткары, андан кийин мамлекет өзүнчө программа кабыл алып, билим берүү министрлиги институттарга жана мектептерге тез арадан киргизип, бул финанс сабаттуулукту жоюуга биз азыртан иш аракетти башташ керек. Финанс сабаттуу бул деген келечек, күчтүү экономика, мамлекет жөнүгөт. Ошондуктан урматтуу Алмаз Акылжанович, ушуну өкмөткө жеткизип, ушуну колдоп көмөктөшсөңүздөр. Ошондой эле элдин капчыгына кол салган, алдамчылыкты жарнамалаган, аты таанылып калган блогерлерди жоопкерчиликке тартуу керектиги айтылды. Реклама кыла берсин, бирок реклама кылган продуктуну мыйзамдуулугун, сапатын биринчи тактап, анан кийин элдерге рекламаласа, ал жагынан мен каршы болбойм. Ошон үчүн азыр финансылык алдамчылыктан башка дагы ар кандай түрлөр, билесиз, мына кой берет, дарылар, ар кандай дарыларды рекламалап атат. Ушунун баардыгын азыр ушуну бир айрыкча жоопкерчиликтүү болгон ошо блогерлер дагы өзүнүн жоопкерчилигин элдин алдында сезиш керек. Күнөөсүнүн боюнча Дисней Эмской биринчи орунга чыкты. Садыр Бургушевичти колдоп, камчы Кыргызстанды колдоп, Эмскойдун страховой компаниясы болот, Эмскойдун өзүнүн банкы болот, Эмскойдун өзүнүн долг система болот, Эмскойдун өзүнүн дата центри болот. Силердин бир уштук монетаңарды мен 100 миң сомго чыгардым. Каяка? Бир кол чакып эмес бар. Яка сиз маленький жегер. Соңку айларда Кыргызстанда өтө жарнамаланып келген криптоактив алдамчылык экени ачыкка чыкканы маалым. Эмскойн виртуалдык активи жарандарга жогорку убадаларды берип, элди тез баюуга ишендирип, бат эле миллиондорду колуна карматмай болду. Ага ишенип акчасын салгандар жүздөп саналды. Аягында калтын ишенимине кирген 32 жаштагы Исрадин башка шериктери менен бирге УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Биз муну ачкандардан Рыскул Болотбекович, Болотбеков Рыскул деген бала, Бегматулуу Мухтар жана мен, бизге ошо кеңеш берип жүргөн биздин Руслан Тойчубеков деген аксакалыбыз да бар, ошо бизге направление кеңеш берип турчу. Андан тышкары дагы биз 7 областты төрө кыдырып иштедик, мыйзамсыз иштедик. Анткени бизге Финнадзор 5 жолу каттоодон өткүзбөй койгон. Ошого карабастан биз мыйзамсыз иштедик. Азыркы кезекте биз элдин акчасын кайтарып бере албайбыз. Бул окуя коомчулукта резонанс жаратты. Учурда дагы алдамчыларды тынымсыз жарнамалаган бир нече аттуу баштоолордун видеолору жарыяланып, жоопкерчиликке тартуу талабы көтөрүлүп турат. Өзгөчө апам укпасын деп ойлогом, себеби деген ал жүрөгү ооруйт депчи. Саламатсызбы? Сизге милициядан чалып жатабыз. Балким УКМКдан. Мүмкүн мен банктан чалып жатам. Чынында мен алдамчымын. Банк картаңыздын артындагы 3 санды айтыңыз. Менин максатым эң жөнөкөй. Сиздин акчаңызды алдап алуу менен карызга отургузуу. Сиздин акчаңыз бул менин акчам. Сак болуңуз. Алдамчылар өз максатына жетүү үчүн бардык ыкмаларды колдонушат. Ошондуктан жакыныңыз же ишенген адамыңыз болсо дагы шашпастан жооп берип, чалууну кайрадан текшерип чыгууну сунуштайбыз. Ар бир сөзүн ушунташы даярданышкандай сүйлөшөт, что ишенишет да адамдарчы. Анан ошолордун номерлерине банктанбыз, милиция кызматкерибиз, спецслужбабыз мындай болуп калды, балаңыз анан тиги мындай деп алдашып чалышат. Анан биздин кыргыздар ишенет да. Анткени кайра эле айтып кетейин, көп нерсеге информациясы жок да. Интернет же болбосо уюлдук телефон аркылуу алдамчылыктын курмандыгы болгон жарандар четтен саналат. Тилекке каршы өлкөдө алдамчылыктын статистикасы жылдан жылга өсүүдө. Ушул күндө күч түзүмдөрү баштаган тиешелүү кызматтардын баары жарандарды сак болууга үндөгөн ишараларды улантышууда.
Ашек Сыдыкова, Регион телеканалы.